Бүгүн 9 апрелде өлкөнүн 5 облусундагы 14 айылдык кеңеште жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгү өттү. Алар Нарын, Баткен, Ош, Чүй жана Талас облустары. 5 облуста 53 шайлоо тилкесинде жарандар добуш беришти. Жалпы болуп 254 депутаттык орунга 470 талапкер ат салышууда. Алардын 164-ü аялдар. 254 мандаттын 97-си аялдарга берилет. 14 айылдык кеңеште биригип 71.884 шайлоочу бар. Ал эми Талас облусу боюнча жалпы 3 айылдык кеңеште жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгү өттү. Жалпы 53 мандатка 90 талапкер ат салышууда. Анын ичинен 33-ü аялдар. 3 айылдык кеңеште жалпы 9945 шайлоочу бар. Бүгүн Талас обласу боюнча 3 айылдык кеңеште шайлоо өтүп жатат. Бакыян айылдык кеңеши, Бешеке айылдык кеңеши, Шекер айылдык кеңешинде 90 талапкер ат салышып атат. Ушу 90 талапкердин ичинен 33-ü аял. Бүткүл округдарда абал тынч, шайлоочулар активдүү катышып атат. Шайлоо өзүнүн убагында жакшы өтөт деп мен ойлойм. Жалпысынан ушу 3 кеңеш боюнча 40 арыз түшкөн. Бул жерде оорукчандар, инвалиддер баягы шайлоо участкасына бүгүн келе албаганда шайлоочуларды кечөөнү шайлоого катыштырып, ар биринин үйүнөн добушун, ар бир участкалык шайлоо комиссия добушун алып чыкты. Бул Кара Бура районунун Бейшеке айыл аймагындагы 60-48 шайлоо тилкеси. Аталган аймакта калктын саны 1530ду түзөт. Мыйзамга ылайык калктын санына жараша 9 мандаттык орун берилген. Бул күнү 20 талапкер ат салышууда. Негизинен 9 мандат орун бар. 9 мандаттык орунда 3-өзү аялдар болот. Шайлоо эртең менен саат 8-те башталган. Азыркы учурда 182 шайлоочу катышты. Кечки саат 8-те шайлоо бүтөт. Автоматтык түрдө урундардан чек чыгат, бирок кол санактары кылабыз. Шайлоонун угу азыр жакшы, келген кишилер дагы көп, тынч жакшы эле өтүп атат. Техникалык мүчөдө кыйынчылык жок. 60-48 шайлоо тилкесинде шайлоочулар активдүүлүгүн көрсөтүштү. Активдүү шайлоочулардын катарында Бубайша Турдалиева да бар. Шайлоочу Бубайша Турдалиева аялдардын чечим кабыл алуу процесстерине тартылышы өлкө келечеги үчүн жакшы натыйжа берерин билдирет. Белгилей кетсек, Бешеке айыл аймагынан 9 талапкерге депутаттык мандат берилсе, анын 3-өсүн аялдар түзөт. Аял киши саясатка аралашканы жакшы. Саясатка аралашса чоң маселелер көтөрүлөт деп ойлойм. Айылдын жашоо шарттарын билишет да. Баарын ошону аялды киши саясатка аралашканы эң жакшы го деп ойлойм. Программалар аябай эле жакшы. Айылдын оңдойбуз деп атат. Баарына жардам беребиз деп атат. Эми ошолорду аткарылса эле жакшы. Кара Суу айылында тротуар маселеси өтө курч турат. Ушул мектепке келе аткан, бара аткан балдарга өтө коркунучтуу. Ушу талапты шайлоочуларга коюп атабыз. Сессияда ушу тротуар маселесин алып чыгыш үчүн биринчи маселе элдин коопсуздугу. Качан гана элибиз көчөдөн коопсуз өтө турган болсо, ошондо ана жетишкендик пайда болот. Биз азыр ар ким өзүнүн каалоо менен, өзүнүн жүрөгү менен эмени шайлап чыктык шайлоодо. Бешеке айыл аймагы боюнча 1530 шайлоочу каттоодо отурат. Анын 30 жараны ден соолугуна байланыштуу алдын ала арыз менен кайрылып, көчмө урна аркылуу добуш берүүнү өтүнүшкөн. Арыздын негизинде кечээ алдын ала 7 жаран үйлөрүнөн өз добуштарын беришкен. Көчмө урна боюнча көчмө урнага 10 заявка түшкөн. Анын 8-ин өткөрдүк. Экөө себептүү. Эч кандай техникабызда мүшүлүштүк болгон жок. Баары жакшы өтүп жатат. Бизи талап боюнча көчмө бир күн мурун иштейт. Эртең менен саат 8-те келебиз да налёвка отчет чыгарабыз. Ошондон кийин эле 8-ден ары биз үйлөргө кыдырууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ар бир үйгө барып, ошол больнойлордун жаткан жеринен, отурган жеринен тартып, камерага тартып алдык, видеого тартып алып, анан аппараттарыбызды баарын көтөрүп барып, ошол жерден өткөздүк. Шайлоонун ачык акыйкат өтүшү атайы түзүлгөн комиссия жана талапкерлердин байкоочулар тарабынан көзөмөлдөндү. Шайлоо тынч өтүп, эч кандай мыйзам бузуулар катталбаганын комиссия мүчөлөрү билдиришет.
Кара Бура районунда 6 шайлоо участогунда бүгүн жергиликтүү кеңешке шайлоо жүрүп жатат. Биздин негизги милдетибиз ошо шайлоо жүрүш учурунда мыйзам бузуучулук болгон жокпу, кандай шартта жүрүп атат, шарттар каралганбы, каралган эмеспи, ошо боюнча биз негизинен мониторинг жүргүзүп жатабыз. Биз азыркы учурда ошо мыйзам бузуучулукту байкаган жокпуз. Азыр баягы мыйзамдын талабында көргөзүлгөн негизде шайлоо жүрүп жатат. Өлкө аймагы боюнча 14 айылдык кеңеште өткөрүлгөн жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо өнөктүгү кечки саат 20:00 токтотулуп, жыйынтыгы чыгарылат. Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабеков, Эркинай Жумабекова, Кара Бура району.